Кадыржан Батыровга таандыкталган 3 гектар жерди ээлеген бул аянт 2014-жылы толук кандуу улутташтырылып, кардиохирургия борборуна өткөрүп берилген. Илимий борбор бул жайда жүрөккө жана кан тамырларга инесиз операция жасалганда колдонулуучу медициналык ангиографиялык жабдык алып келип иштетип баштаган. Бул биз өзү келечекте бул жерде спортивно-оздоровительный же реабилитационный центр курмакпыз. Ошол эле оорулар ушул жерге келип туруп, машыгып, өзүнүн ден соолугуна караштуу пайдалуу нерселерди жасаганга кыла турган центр болуш керек эле да. А ошол маалыматтарга караганда ушул центрди дагы азыр биз бузуп, бул жерди же башка менчикке беребизби, же сатылып кетеби деген ойлор келип атат да. Бизге ушундай маалымат келип атат. Биздин бийлик жардам берип, ушуларга кайсы эмнеге жетишпейт. Бизге азыр мисалы бейтаптарга жатканга кроваттарыбыз жок. Кадимки жөнөкөй бир кроватыбыз жок. Ошого жардам бергенден көрө бизге ушундай тоскоолдук, биздин ишибиздин алдына баскан тоскоолдук жасап атат да. Ал эми аталган борбордун айланасындагы жерлерди Жалал Абад шаардык мэриясы башкаларга ижарага бергендиги айтылууда. Бирок ооруканадагы санитардык нормаларга ылайык 100 метр аралыкта эч кандай дүкөн ашкана болбошу зарыл. Түшүнбөгөн кээ бир шаардын жетекчилери ошол жанагы биздин ушул больницанын имараттын алдынан, дубалынын алдынан өткөн жолдун ортосунда жер бар да, 5 метрдей. Ошону адамдарга ижарага берип жүрүптүр. Биз аны билбейбиз. Ал жерде мантыккана болот, самсаккана болот, кафе болот, мойка болот. Ал эми больницанын алдына андай нормативдер боюнча, СНИП, санпиндер боюнча такыр болбойт. Учурда аталган борбордун айланасында толук кандуу бүтпөй калган имараттар да бар. Алар акыркы 2 жыл аралыгында кимдир бирөөлөр тарабынан бузулуп ташылып кеткен. Ага нааразыланган профессор бийлик өкүлдөрүнө кайрылат. Эми урматтуу жетекчилер, урматтуу Жалал Абадтын эли, биздин Жалал Абад областында ушундай заманбап чоң больница керекпи, же ошол ижарага берип алып мантыккана, самсыкканалар керекпи? Ушуну чечип берсеңер. Ал эми 3 гектар аянтты ээлеген Илимий борбордун айланасынан 7 ишкерге бир нече жыл мурун жерлер ижарага берилген. Бирок ал чечим тиешелүү тараптар тарабынан жокко чыгарылган. Бирок жолдун боюнан жанакы кан тамыр борборуна кире жерден биз арендага бергенбиз. Жерлерди конкурстун негизинде, мыйзам чегинде. Андан кийин кан тамыр борбору жогорку кеңешке, министрликке, анан биздин мэрияга, шаардык кеңешке кайрылгандан кийин ал жердеги жанакы келишимдердин баарын токтотконбуз биз. Эч кандай курулуш курууга, жанагындай торговый точкаларды салууга мүмкүн уруксат жок ал жерде. Ошондой эле мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун алдындагы элдик ишканасында да бул жаатта эч кандай маселе козголбогон. Батыровдун аталган жайы толук кандуу улутташтырылып, жүрөк кан тамыр борборуна өткөрүп берилген. Ошол күндөн тартып ал аймактын ишине кийлигишүү болгон эмес. Биз аларга акт менен өткөрүп бергенден кийин эч кандай ал жака тиешебиз жок, акыбыз да жок. Учурда Кадыржан Батыровга таандык 24 объект улутташтырылса, анын бири Түштүк региондук жүрөк кан тамыр борборуна, экинчиси облустук ички иштер башкармалыгынын балансына өткөрүлгөн. Андан сырткары Курманбек Бакиевдин 2 мүлкү кошулуп, жалпы 26 объект элдик ишкананын карамагына өткөн. Ал эми бир кездеги олигарх Кадыржан Батыров Кыргызстанда 2010-жылы болгон этникалык кагылышты уюштурган деп күнөөлөнүп өлкөдөн качып кеткен. Нурдат Көчүмкулова, Замирбек Тойчубаев, Нурньюз, Жалал Абад.